Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен азыр Саудия өлкөсүндө исламдын бешиги аталган Мекке шаарында турабыз. Негизи эле өзүңүздөр билгендей бул өлкөдө калкынын саны 2024 жылы 2.185.000 адамды түзүптүр. Жалпысынан бул өлкөнүн аянты 451.000 километр квадрат түзөт экен. Чакан кичинекей шаар, бирок жүздөгөн, миңдеген мусулмандарды, миллиондогон мусулмандарды батырган, жүздөгөн улуттарды бир катарга тизген берекелүү шаар десек болот. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Аль-Харам мечитинин түштүк чыгыш тарабында турабыз. Сиздерге азыр ушул Каабатуллада ибадатка келген мусулмандар үчүн, өзгөчө биздин мекендештерибиз үчүн пайдалуу болгон маалыматтарды көрсөтүп айтып беребиз. Аль-Харам мечитинин айланасындагы сиздерге эң керектүү болгон умрада пайдасы тие турган маалыматтар. Бул биринчиси акысыз арабаларды каерден алса болот, каалаган өлчөмдө замзам сууларын алса болот. Ошол эле учурда жоголгон буюмдарды кайсы жерде тапса болот, адашкан адамдар кайсы жерде кайрылып өзүнүн дарегин тапса болот. Андан сырткары акча алмаштыруу, виза, банкоматтардан акча чыгаруу, акысыз Wi-Fi деген маалыматтарды сиздерге ачыктап беребиз алдыда. Кимде ким кайсы жерде жүргөндүгүн адашып кеткен болсо, түштүк чыгыш ушул ориентирди ушул даараткана, экинчи дааратканага келип, мына ушул имаратка киресиздер. Ушул имаратка келип туруп, тийиштүү суроолоруңуздарды, жанагындай жоголгон адамды тактаса болот, Ооба, ушул жерде. Ажият деген бул көчөдө турам. Маңдайыбызда аялдардын биринчи дааратканасы көрүнүп турат. Ошого эле так маңдайында жайгашкан банкомат, анан акча алмаштыруучу жайды сиздерге көрсөтүп коеюн деп атам. Бул жакта элдин көптүгүнөн, адамдардын көптүгүнөн мындай адашып, ушул көйгөйдү чече албай жүргөн биздин мекендештерибиз бар. Ошон үчүн кимде ким доллар менен келген болсо, азыр көрсөтүп берейин, жүрүңүздөр. Ошол биринчи даараткананы ориентир кылып туруп, маңдайына келгенде бул жерде атайын акча алмаштыруучу жай, кишинин саны абдан көп, кезекте турган. Мына ушул жерден акча алмаштырсаңыздар болот. $100, 372 реал Саудиянын акчасы болот экен да. Азыр бул жерден ошол эле туалеттин маңдайында дагы виза карта менен банкоматтар жайгашкан. Ушул катар узатасынан банкомат экен. 6 жерде турат. Ушул жака келсеңиздер, виза карта менен акчаңыздарды чыгарып алсаңыздар болот. Үчүнчү даараткана менен экинчи дааратканын ортосунда өзүңүздөр көрүп тургандай атайын Wi-Fi'дын техникалык каражаттары турат. Мына ушул жерге келип, телефонуңузду акысыз Wi-Fi'га улап алсаңыз болот. Ал үчүн тийиштүү жолдор бар. Жанагы номер жазмай, код келмей, мына ушул процедураларды өткөндөн кийин телефонуңузга акысыз Wi-Fi менен колдонсоңуз болот. Урматтуу мекендештер, биз азыр Hayat Travel компаниясы менен дал ушул сапарга, ушул ибадатка келдик. Мына ушул шартты түзгөн компанияга терең ыраазычылык айтабыз. Андан сырткары ушул компаниянын ажы башчылары, Адлет кары, Давут кары абдан жакшы кызмат өтөп атасыздар. Ажылардын батасын ала бериңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Анан урматтуу туугандар, негизи эле ушул ибадатка келгенде, умрага келгенде биздин мекендештерибизге пайдасы тие турган маалыматтарды ачыктайлы деп жатабыз. Азыр чу дегенде эле мына пайгамбарыбыздын төрөлгөн үйү турат. Мына ошонун сол тарабында жоголгон буюмдарды, жоголгон сиздердин ушундай бир каражаттарыңыздар болсо, дал ошол жерден келип таап алганга мүмкүнчүлүк болот. Анткени кайсы бир такыба мусулмандын колуна түшүп кала турган болсо, алып келип ошол имаратка, ошол жерде кызматкерлерге тапшырып берет экен. Ошол жерден алсаңыздар болот жоголгон буюмдарды. Андан сырткары бул жака келгенде ушул ата-энелерди, кары-картаңдарды, муктаж адамдарды алып келгенде жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген акысыз эле арабаларды алсаңыздар болот. Бул жака өзгөчө муктаж кары-картаңдар үчүн берилет деп турат. Мынантип акысыз алып кетет, кайра алып келип бул жака кызматкерлерге тапшырып берет. Андан сырткары дагы бир маселе, бул жакта замзам сууну чоң
жанагындай желим бөтөлкөлөргө алып кетип абдан кыйынчылыкты туудурат. Атайын жер, бул жер ушул бөтөлкөлөргө, чоң идиштерге каалашыңызча алып кете аласыздар. Дагы бир пайдалуу маалымат, биринчи кабатка караганда табак кылуудагы, сафа марвада чуркоодагы экинчи кабат салыштырмалуу жакшыраак. Эмне үчүн дегенде, адамдардын саны дагы азыраак, анан өтө да салкын эмес да. Ошон үчүн эгерде ибадат кылууда ушул экинчи кабатка көтөрүлсөңүздөр, бир аз киши азыраак болот экен. Андан сырткары араба менен жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелгендер экинчи кабатта электр арабалары менен мындай айланууга дагы жакшы шарттар түзүлүптүр.